кутман күн урматтуу менин каналымдан көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Өткөндө кара кечиге Fischer-Tropsch реакциясын колдонгон технология менен көмүрдөн нефть жасаачу завод боюнча сунуштарды калтырдым эле да. Бирок көптөр жазышкан комментарийлерден андан көрө электроунааларга минип кетпейлиби деп. Эмне кереги бар ушунча акчаны ошол Fischer-Tropschко кетиргенге депчи. Эмнеге бензин жасашыбыз керек көмүрдөн. Анан дагы бир комментарийлер болду. Бергиустун колдонбой элебу Fischer-Tropschко караганда, ал мисалы үчүн Fischer-Tropsch 100 тонна көмүрдөн ошо 40 тонна күйүүчү май чыгарса, тиги Бергиус болсо 60 тонна күйүүчү май чыгарат деп айтышты да, арзаныраак да болот деп. Туура, Бергиустун системасы жакшы, бирок терең изилдесек, Бергиустун системасын эч ким колдонбойт, Кытай эле колдонот аралаш, анткени аяк ошо ички реакторду талкалайт да, анын реакциясы. Ошо заводду улам-улам кайра куруш керек болуп калат. Заводдун баягы чоң басым керек болгондуктан ал технология кымбатыраак түшүп калат, заводдор тез-тез иштен чыгып калат экен. Ошон үчүн кытайлар муну комбинация кылып туруп, гибриддик системаны жасашкан. Дүйнө жүзү боюнча ошол эле Түштүк Африка Sasol компаниясы. Ошол эле Fischer-Tropsch реакциясын колдонгон, технологиясын колдонгон жабдыктарды, заводдорду колдонот да. Ошондой экен туугандар. Ошон үчүн Бергиус боюнча жообум ушундай. Бергиус жакшы, эффективдүү, бирок өтө мындай узак убакытта кымбат технология болуп калат экен. Ал эми эгерде биз толугу менен ошол кара кечени жайына коюп, мисалы үчүн Минкушту жайына коюп, аяка завод койбой, нефть жасабай, толугу менен биздин өлкөнү электроунааларга өткөрүп салсак кандай болуп кетет, ошону көрөлү. Мисалы үчүн, ал үчүн бизге эмне керек? Бүгүнкү азыркы транспорт менен техниканы электрге өткөрүүгө жылдык кошумча энергиясынын базалык эсеби 5-7 тераватт саат. Ушунча электроэнергияны биз жаратышыбыз керек да. Автопарк, генерация, тармак зарядтоо, мындай заряддык станциялар жана сервис үчүн жалпы дүң капитал бүгүнкү бизге керек акча бул 65-90 миллиард доллар керек да. Мисалы үчүн ошол Fischer-Tropsch заводун курганга бизге 12 миллиард керек болсо, бул жерден толугу менен бүт инфраструктураны түзүш үчүн электромобилдерге бизге 90 миллиард доллар керек да. Анан муну ишке ашыруу үчүн мындай эле күнүмдүк азыртан эле баштап иштеп баштасак, ушул тарапка карай бизге 15-20 жыл керек да, толугу менен электрге өтүш үчүн. 20 тераваттык саатты базалык муктаждык эмес. Бул көрсөткүч транспорттук жумуш кескин өсүп, оор техника толук кошулгандан кийин жүк ташуучу унаалар электроэнергия менен иштесе, тракторлор электроэнергия менен иштесе, бул деген жеңилдетилген каржы жана саксалдык коргоо албетте негизги милдет генерация тармагы ушуну камсыздаш керек. Бул деген абдан көп бир убакытты талап кылат да. Эң туура башталыш эски бензин автоунаасынын импорттоосун кыскартуу, автобус, такси, мамлекеттик парк жана шаардык жеткирүүчү биринчи өткөрүү ошо электроэнергияга, электротяга менен. Ушундай кылсак жакшы болот да. Күйүүчү май кризиси энергетикалык көз карансын ачык көрсөтүү. 90% көп бензин импорту Россиядан келгенине байланыштуу. Биз азыр ушу Кытайдан алганга аргасыз болуп атабыз, кымбатыраак. Баалар да өсүп атат, тез-тез өсүп кетип атат да. Мисалы 25 жылы ошол АИ 92 69 сом болсо, азыр 86 сомго чыгып кетти. Дизель 25 жылы 76 сом болсо, азыр 99 сомго чыгып кетти да. Ошо кымбаттап атат тез. Электр система транспортка чейин 4 тераваттка жакын тартыш бизде болуп атат да. Мындай айтканда, бизде дефицит 4 тераватт болуп атат. Ички өндүрүш 15,7 тераватт саат болуп атат. Биз кошумча 4 тераватты сатып алып атабыз да, ошо компьютерден акча менен кымбат. Жалпы керектүү эгерде биз ошо жеткилик түрдө электроэнергияны алып, кондиционер күйгүзүп, жылыткычтарды күйгүзүп кышында иштетели десек, бизге 19 тераватт керек да, тераватт саат керек. Кышында өтө жогорулайт да, ошол керектүү, анткени баары көпчүлүк баягы кандай гана энергетик компаниялар айтпаса, колдонбогула жылытууга колдонот дейлибиз. Автопарк чоң эски электр үлүшү 1% жетпейт деп эсептесек болот. Анткени бүгүнкү күнү биздин мамлекетте 2026 жылдын башындагы бардык катталган транспорт каражаттары 1,946,772 болду да. Анын ичинен 20,697 бул электроунаалар да, расмий катталган. Катталбаган унаалар жүрөт дагы 5-6 миңдей, 15 миңге чейин бар да, бирок катталгандар ошол 20,697 болду. Анын ичинен эгерде баягы карасак, гибридтер да бар болушу мүмкүн, бирок бардыгын санасак 1,1% да аз болуп атат да электроунаалар биздин мамлекетте. Жалпы ушул парктагы электромобилдердин үлүшү. Ошон үчүн сиз азыр электроунаага отурган болсоңуздар,
сиз 1%сиз да калктагы ошол ачылардын же болбосо автоунаачылардын катарында 1 эле пайызысыз да ошондо электроунаада. А бизде кошумча дагы кандай техникалар катталган? 21470 трактор бар, 1960 жыйноочу комбайн бар да, дизель менен иштешет, баары керосин, солярка менен. 80 миңден көп айыл чарба техникасы жана шаймандар бар да. Анан ушунун баарын электроэнергияга өткөрүш керек болуп калат. Күйүүчү май балансы 20 эмес 5-7 тераватт саат базалык муктаждыкты көрсөтөт бизге. Мындай мурун бир расчеттор жасаганда 20 тераватт деп жасагам, азыр болсо 5-7 эле тераватт керек бизге. Ошол бензин жылдык импорт 650 миң тонна болуп атса, дизель 550 миң тонна болуп атат. Жалпысынан 1,2 миллион тонна болуп атат да. Дагы 2 миллион тоннага өсөт жакынкы жылы. Отундагы энергия ошол 7,93 тераватт саат, дизелдики болсо 6,55 тераватт саат болуп атат. Жыйынтык жалпысынан кетирген машиналардын кетирген энергиясы 14,48 тераватт саат болуп атат да. Дөңгөлөккө жеткен пайдалуу энергия, мисалы үчүн бензиндики 1,82 тераватт саат, дизелдики 2,22 тераватт саат да. Жалпысынан ошол 4 тераватт саат эле ошол кетирет да. Бензин ушунчалык эффективдүү эмес. Электр тармагына керектүү энергия ошондо бензиндин машиналарыны толук алмаштырыш үчүн 2,38 тераватт саат болуп атат. Дизелге керектүү энергия 2,91 тераватт саат болуп атат да. Жалпысынан бизге автоунааларды камсыздоо үчүн 5,29 тераватт саат керек да. Башка отун техникасын эске алганда дагы 5-7 тераватт саат болуп калышы мүмкүн жалпысынан. Ушунча энергия бизге керек азыр кошумча. Бизде жок, ошол энергияны жасатыш керек да. Ал үчүн азыркы парк үчүн эмес, өсүшү күчтүү стресс сценарий. Мисалы үчүн азыркы 6 тераватт саат болуп атса, 2045-жылы 10 тераватт саатка чейин жылына көстүрсөк, бизге ошол 20 тераватт саат качан чыгарсак болот да. Албетте бул дагы электростанцияларды курууга талап кылат. Мисалы үчүн ошол кошумча энергия жалпысынан карасак ушундай да. Эгерде 2035-жылда баштасак толугу менен 2040-жылы тездетсек, 2045-жылы дээрлик толук анда өткөрө алабыз да. Ошол толугу менен дүйнөдөгү бүт электромобилдерди Кыргызстанга тартып, Кыргызстандагы автопаркты ушинтип алмаштыра алабыз. Ошон үчүн стресс чек, транспорттук жумуш кескин өсөт, баардык атайын техника кошулса, 20 тераватт саат кошумча иштеп чыгышыбыз керек. Азыркы деңгээлге 100% кошуш керек да энергия. Анан 90 миллиардтан жогору бизге ошо акча керек да, доллар. Унааларды алмаштыруу генерациядан кымбат болот да. Токе 65 миллиард доллардай керек болот. Ошо таза эле унааларды алмаштырганга. Токен жана атайык техникага 2 миллиард доллар керек, электроховаларды киргизгенге мисалы үчүн. Айыл чарбага 1,9 миллиард доллар керек. Бул деген толугу менен ошол тракторларды электротракторлорго, робот тракторлорго алмаштырганга. Оор жүк ташуучу унаалардын санын мисалы үчүн көбөйткөнгө аяка 10 миллиард доллар керек, 10,5 миллиард доллар. Бүт баягы биздеги жүргөн ховаларды жана КАМАЗдарды электроховаларга алмаштырганга да баалары кымбатыраак, бирок автобустарды толугу менен электрге алмаштырганга 5 миллиард доллар керек. Жеңил коммерция жасаган ушундай баягы жеңил жүк көтөргөн 3 тоннага чейин унааларга 6,3 миллиард доллар керек болуп калат. Анан жеңил авто бул эң чоң да, 27,9 миллиард доллар. Азыркы бизде 2 миллион жеңил унааларды толугу менен электр унааларга алмаштырууга керек болот да. Ошондой да, эми эсептик орточо бааларды алганда жеңил авто азыр 18 миңден болуп атат, жакшы кроссоверлер. Жеңил коммерция баягы мини-бусиктер да, портерлер электроэнергия менен жүргөн. Желмаяндар баягы 5 миңден 35 миңге чейин болуп атат. Автобустар 100 миңге чейин жетип атат баалары, ошо электроэнергия менен жүргөн. Оор жүк ташуучу электроховалар 150 миң доллар болуп атат да, бир жаңы ошо баалары, орточо баалары. Анан ошол үй бүлө жана бизнес кадимки алмаштыруу циклинде сатып ала турган транспорт 45-60 миллиард. Муну мындай айтканда мамлекеттин жүктөгүнө кереги жок. Үй бүлө бир 15-10 жылдын ичинде баары ошо унасын алмаштырат да, бирок мамлекет ошого түртүш керек да, электр унаага алмаштыр деш керек да. Бензин унаа албай эле, балким жеңилдетилген кредиттер болуш керекпи же субсидия керекпи. 8-18 миллиард доллар бул электр технологиясын мүмкүн болгон кошумча баасы, эрте алмаштыруу жана жеңилдиктер. Бул деген ГЭС-грэстерди кайра жаңы жабдыктар менен жабуу. Жана инфраструктуралык бөлүк, бул заряддык станциялар 12-20 миллиард доллар керек. Муну мамлекет жана өнүктүрүү өнөктөштөр, жеке сектор алмаштыра турчу жабдыктар болот да.
Анан албетте мамлекеттер каржылык принцип кандай кылыш керек? Унааны бекер таратпайт, кредит пайызын биринчи төлөмдү жана эски унааны утилдештирүүнү колдош керек. Генерация тармак жана коомдук транспорт мамлекеттик жана өнүктүрүү банктарынын негизи багыты болуш керек. СЭС болсо күн электростанцияларынын санын көбөйтүш керек болуп атат да. Арзан кредит максаттуу болуш керек албетте. Ушундай иш аракеттер болуш керек туугандар. Анан Кытай тездетет. Албетте Кытайда бүгүн дүйнөлүк электромобилдердин өндүрүшүнүн 70% көбү Кытай жасайт. Арзан ЛФП батарея, автобус, фургон, жүк машина жана заряддоо жабдуусун жасайт Кытай өзү. Жеткирүүчү каржылык жергиликтүү чогултуу мүмкүнчүлүгүн колдонуш керек да. Бизге ушундай заводдорду Кыргызстандан ачыш керек да. Ушундай заводдорду көбөйтүш керек, ушундай жыйноочу. Бул тендерлер керек, кышкы сыноолор керек, батарея стандарттарын Кыргызстанда да кабыл алыш керек. Валюталык табакеликтерди эске алып, кредиттерди да алыш керек болот да. Балким жеке секторго да мамлекет карыз болбош үчүн. Бардык секторлорду бир технологияны өткөрүү мүмкүн эмес. Ошол жеңил авто жана таксини алмаштырса болот, шаардык автобусту алмаштырса болот. Фургон жана шаардык жүк ташуучу орто жогорку булар аз чыгып атат аябай дүйнөдө. Магистралдык оор жүк ташыган машинелер ортодо, аяктан аз чыгып атат. Трактор жана комбайн өтө аз чыгып атат азыр Кытайда же башка дүйнөдө, төмөн орто. Карьердик техника кичине чыгып атат азыр, ховолор аларды алмаштырса болот да. Анан 35-45 жыл үчүн жаңы таза генерациянын максаты 13-16 тераватт саат болушу керек да бүгүнкү күнү. Азыркы дефицит 4 тераватт бизге жетпей атабы мамлекетке. Транспортко 6 тераватт керек, экономикалык өсүшкө 2 тераватт керек, резерв жана жоготуу 1,5 тераватт керек. Ошонун орточо алганда 13,5 тераватт саат же 16 тераватт саатка чейин алышыбыз керек да. Ошо 35-45 жылдары 16 тераватт саатка чейин жаңы генерациялык тармактарды өнүктүрүшүбүз керек. Бул деген 2 эсе деген билдирет да. Азыр ошол Камбар-Ата 5,6 тераватт берет жылына. Күн азыркы станциялар 4 гигаватт бериши мүмкүн да, ушундай. Анан Шамал 1 гигаватт, Камбар-Ата 5 гигаватт да, Шамал станциялары 2 гигаватт бериши мүмкүн. Кичи ГЭС жана жаңылоо 0,8 гигаватт бериш. 15,8 тераватт саат гибрид портфелдик эсептик жаңылдык өндүрүшүнө туура барып калыш керек да. Анан күн станциялары бизге керек да, абдан көп. Бизде азыр аймакта салыштырмалуу аз, бирок тармакка жакын болуш керек да. 12 тераватт саат энергия күндөн гана алуу үчүн кубат 7 гигаватт керек да. Ошондо ошол бизге жалпысынан станцияларды орноштуруш үчүн күн станцияларын бизге 106-141 километр квадратка салыш керек күн станцияларды да. 7 гигаватт жасаш үчүн. Бул жер үстүндөгү СЭС үчүн болжолдуу аянт. Тоонун бооруна да жайгаштырсак болот да, күнгөй ала тоого мисалы үчүн, күнгөй жактарына тоолордун. Мындайын айтканда 24 тераватт саат стресс сценарий үчүн күн станциялардын аянты анда 210-282 километр квадрат болуп кетет да. Ушунча бизге километр квадрат керек күн станцияларын орноштуруш үчүн. Жер бизде жетиштүү, негизги тартыш ресурс бул кышкы кубат өткөрүү линиялар, трансформаторлор жана энергияны сактагычтар. Биз деген мындай иштей алабыз да жалпысынан. Күндүз биз күн энергиядан ала алабыз электр энергияны. Күндүз ГЭСтер өчүп турат, түнү күн өчөрү менен ГЭСтер иштейт да. Ошентип биз сууду да сактамакпыз. Суунун ичинен электр энергияны да сактамакпыз да, түнкү электр энергияны. Ушинтип иштесек болчудай да туугандар. Ал үчүн баягы мамлекеттик энергосистеманы толук кармаштырыш керек. Күндүз күн бериш керек энергияны, түнү ГЭС бериш керек энергияны да. Ошондой модельге өтүш керек. Биз анан ошондой нерсеге албетте баягы 90 миллиард доллардын кескин бөлүгү кайра кетип калат да. Анан толук заряддоо тармагы өзүнчө улуттук инфраструктураны тарап калат. 800 миң, бурун 1 миллион да ошондой үйдө жумуштайдан деподо заряддоо түйүнү болуш керек бизде мамлекетте. Бул 50-70 миң коомдук заряддоо түйүндөр болуш керек. 3 гигаваттан көп коомдук заряддоо жабдуусуна орнотулган суммалык кубат болуш керек да. Бул жерден жеке сектордун колу менен жасашыбыз керек. Анан генерация сактагычтар да керек болуп калат. Заряддоо системасы тармакка ушунча кетсе да, мисалы үчүн кичи ГЭСтерге, Шамалга ушунча акча кетсе миллиард долларлап. Заряддоого мисалы үчүн ошол 2,5-1,5 миллиард доллар кетет. Тармактарга 4,5-2,5 миллиард доллар кетет. Кичи ГЭСтерге ошол 1,5-1 миллиард доллар кетет. 3 миллиард долларга чейин ушундай мисалы үчүн сактоочу станцияларга кетиши мүмкүн да. Шамалга 1,6-1,2 миллиард доллар кетет. Күн 4 гигаваттка чейин кетиши мүмкүн. Камбар-Ата ушул 6-4 гигаватт ушундай системаларга кетиши мүмкүн да. Жалпысынан генерация сактагыч тармак жана заряддоо үчүн 22 миллиард доллардай керек болуп калат.
ушинтип 90 миллиард долларга барып калабыз да ошо чыгымдарга. Толук программанын баасы мындайын айтканда ИДПбиз 23 миллиард доллар болот болсо 23,61 азыркы тапта. Өтүнүн төмөнкү чеги 65 ушундай миллиард керек да. Өтүнүн жогорку чеги 90 миллиард керек. Ушундай кошумча капиталды кайдан алабыз? Суроодо жок дегенде 20 миллиард доллар керек. Энергия чыгымы боюнча электромобиль эң аз энергия кетирет бүгүнкү күнү. Эгерде мисалы үчүн сом 100 км деп эсептесек, 100 километрге ай 92 695 сом кетирет да. Коомдук заряд станциядан алсаңар электроунаага зарядты 120 сом кетет ар бир 100 километрге. Ал эми үйдөн зарядтасаңыздар, үйдүк тарифи менен 20 киловатт саат да, анда 33 сом кетет 100 километрге. Ушундай азыр баалар. Азыр электроунаалар эң арзан жана эң эффективдүү транспорт катары таанылып жатат да. Анан туура басым дароо тыюу салуу эмес, албетте. Бензиндик автомобилдерге мындай жай өтүш керек да, бул жашыл переход. Жай болуш керек, ошон үчүн бир күндө болгон нерсе болбойт албетте. Анан негизги ошо бул ким бияка акча сала алат? Мамлекеттик бюджеттен бир аз бөлсө болот, бирок көбүнчө бул Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Европа өнүктүрүү жана кайра куруу банкы жана ошол башка ушундай уюмдар алардын акча кредиттерин, гранттарын ушул жерге буруш керек да. Кытай жана башка экспорттук банктарга, жеке секторго бере турчу кредиттерди буруш керек. Мамлекеттин карызын көбөйтпөш керек туугандар. Бул жеке инвестиция болуш керек да, жеке секторго бериле турчу кредиттер болуш керек. Жашыл облигация жана климаттык фонддор, күйүүчү май колдоосун кайра баягы багыттоо ошо толугу менен ушу жерге кетиш керек да. Ушундай спонсорлор болуш керек, алар жеке секторго бериш керек. Таза импорт кылыш керек, баягы жалаң электромобилдерге жана гибридтерге. Жашыл лизинг көбөйүш керек. Акылдуу заряд системалар көбөйүш керек да бизде. Оор техника пилоту, жүк, кең талаа үчүн өзгөчө технология, оор тракторлорду алып келиш керек. Утилдештирүү, эски унааны тапшырып, биринчи төлөмгө ваучер алуу. Коомдук парк автобустардын баарын электр кылыш керек. Көрүп атасыңар, Бишкектерде жүрөт го электр автобустар. Сонун, үнсүз, тез, бат айдайт, бир да кири чыкпайт да. Жаңы генерацияны көбөйтүш керек. Камбар ата, күн генерацияларын, шамал генерацияларын жана ошол сактоочу генераторлорду, алынган энергияны сактоочу аккумуляторлордун системаларын орнотуш керек. Бул анын эң чоң азыр көйгөйү, мен өзүм ушу көйгөйгө кабыл атам, электромобилди айдоочу катары. Бул деген сервис центрлерди көбөйтүш керек да, баягы ошол электроунааларды жасоочу адистердин санын көбөйтүш керек да. Анан мындайын айтканда, акырындап биз деген ушул нерсеге акырындап өтүшүбүз керек да. Биз деген өтө алабыз, муну мен ойлойм. Албетте буга аракеттерди салышыбыздар керек да. Анан 40-жылга чейин тездетилген өтүүнү башташ керек. Кыргыз мамлекетибиз 2040 жылга чейин. Муну мамлекеттик программа кылыш керек да. Муну биринчи 5 жылдык милдети азыр ошол дефицитти 4 тераватт дефицитти тез жабыш керек. Мен ойлойм, жабылат деп, анткени бийлик буга жетиштүү түрдө иш аракеттерди кылды. Күн шамал тармак жана 8 гигаватт саат БЭС боюнча тендерлер бул өтүш керек тез учурда. Автобус, такси, жеткирүү жана мамлекеттик паркти биринчи электричештирүү керек. Толугу менен ал нерсе болуп атат буюрса акырындап. Эски авто импорттук жылдык график менен жабуу, эски машиналар айдатпаш керек да. Мындай техосмотрдон өтпөгөн машиналарды электроунааларга алмаштырасың деп талап коюлуш керек да кожоюндарга. Көп жыл машинаны айдаган ээлер кайтарды деп эсептесек болот да эски унаалар үчүн. Анан Кытай технологиясын ачык стандарт жана жергиликтүү сервис менен алыш керек болот да. Кытайдын ишкерлерин, сервис ишкерлерин бияка алып келип, адистерин биздин балдарды окутуш керек да, ошонун тейлегенге. Анан нефтке көз карандысынан арылыш керек. Ошон үчүн туугандар, эгерде биз 7 жылдын ичинде Fisher Tropsch заводдорун курсак, анын 40-жылга чейин 15-16 жылдын ичинде же болбосо 20 жылдын ичинде толугу менен электроунааларга өтө алабыз да. Ага чейин бирок бензин бизге барыр керек боло берет. Ошон үчүн кара кечени да четке какпайлы, аны да башта кармайлы, инвестор табылса кура берели, жасай берели, эмнеге жок да. Ошондой туугандар, ошондой сыяктуу бизнес пландарды жаздырам десеңиздер, ким менен акылдашам, ким жазып берет десеңиздер, видеосунда телефон бар, WhatsApp бар, ошол менен байланыш кыла. Биз сиздер менен Искендер Шашиев болду, саясаттануучу экономист жана бизнес пландоо боюнча адис да. Биз деген 23 жылдан ашык ушул бизнес пландарды жазып келебиз, теолор жазып келебиз, мыкты сапатта. Жана ошол жашыл технологияга баш отубуз менен киргенбиз. Эгерде ошондой бизнес план жазабыз десеңиздер, бизге кайрылгыла да, биз силерге жардам беребиз, жазып беребиз сапаттуу кылып туруп. Эмесе анда эмки видеолордон көрүшкөнчө.